адамдын тийгизген таасири. Жаратылыш деген эмне? Айланаңан көз чаптырып көрчү. Ооба, сен күндү, асманды, булутту, жерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, шылдырап аккан тунук сууну көрөсүң. Сыдырым болуп саамайыңна сылаган желди туясың. Мына ушулардын бардыгы жаратылыш. Мен айткым келет, жаратылыш таланттын жан досу. Абасы таза, жаратылышы кооз жерлерден таланттар көп чыгат дешет. Доорубуздун таланттуу залкар жазуучусу Чыңгыз Атабыздын чыгармаларында табият менен адам баласынын маселеси өтө терең, ой жүгүртүү менен чагылдырылат. Айта кетсек, улуу калемгер бардык эле чыгармаларында өтө курч экологиялык маселелерди козгогон. Мисалга, жазуучунун Ак кеме чыгармасына саресеп салып көрөлүчү. Ак кеме повестинде адамдардын жырткычтыгы тууралуу кеп болот. Бугулардын түгөл кырылып жок болушу буга далил. Бир саамга бугайна жөнүндө уламышты эске салып көрөлүчү. Бугайна тууралуу сыйкырдуу жомокту Момунчал сезимдери аруу Нургазыга айтып бербеди беле. Нургазы бакырайган көздөрүн балбылдатып, кунт коюп уккан. Ал эми чыгарманын терс каарманы Орозкулду бугунун мүйүзүн жырткычтык менен чаап жаткандагы элеси Нургазыга бешикти балталап жаткандай элес калтырган. Балким ушул себептерден улам Орозкулга ата болуу бактысын буйруган эместир. Керек болсо адам баласы көрүстөндөргө да бугунун мүйүзүн иле башташкан. О, адам баласы, табият бизге таарынбаганда кимге таарынат? А бирок ар бир катанын оңдосу болот. Табияттан кечирим суроого азыр да кеч эмес. Ата, сен эмне үчүн мага келбейсиң? Мен сени аябай сагындым. Ата, бул сен кичинекей кезинде анын чокойун бутуңа илип, чоңдугунан чалынып жыгылгансың. Ал сени мойнунан мингизип алып, ары бери чуркап ойноткон. Сен кыткылыктап көлгөнсүң. А бирок бүгүн жумуштан ал кандай чарчап келгенин билбейсиң. Жашоодо атанын орду өзгөчө. Улуу залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында дагы атанын орду өзгөчө орунду ээлейт. Чыңгыз Атабыздын чыгармаларындагы башкы каармандар тарыхый инсандар эмес, жөнөкөй, карапайым, айылдык кыргыздар. Башкача айтканда, Айтматов айылдык кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Залкар калемгердин көпчүлүк чыгармаларында жаш, кичинекей балдардын оор турмушка кабылышы, аталарынан айрылган тестиерлердин армандары жана ага кошул ташыл болгон ташбоор, катаал заман баяндалат. Толгонайда Эрчиен Жанболот, атасын зарыгып бүткөн Нургазы, Аксай десантынын башчысы Султанмураттын бөрү этектеген замандагы күрөшү. Санай берсе четинен чыга берчү кичинекей жаш каармандардын оор тагдыры. Менин оюмда, балким Ак кеме повестинде Нургазынын атасы жанында болгонунда бала балык болуп сүзүп кетпейт беле. Эрте жазда келген турналар чыгармасында мүмкүн Султанмураттын атасы жанында болгонунда бала окко учуп кетпейт беле. Өтө аянычтуу. Атадан айрылуу өмүр бою үгүт болуп калган арманды Чыңгыз Атабыз өз башынан кечирген. Жазыксыз атылып кеткен атасы качандыр бир кезде келип келчүдөй көп жылдар бою үмүт менен жашаган. Ысмайылдын көзү караңгыдан жашмак жан. Ал жакындап келип беткейге оордап алды. Туш, унчукпа, ишиң болбосун. Сейде унчуккан жок. Кимдир бирөө аны көкүрөктөн алып кетиңдей түртүп жиберди эле. Эмне олтурасың? Күгүз билекти. Дегенге Сейде козголуп да койгон жок. Ой, эмне олтурасың? Күгүзбөйсүңбү билекти? Эңкейип турган Ысмайыл жанына тизелеп жылып келе жаткан Сейдени көрдү. Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө өзүбүздүн кунажымды союп албайт белек. Былжыраба, мен үйрөткөнү коюп өзүңдү бил. Заманың бөрү болсо бөрү бол. Ар ким эле ушул кезде өсүм гана тойсом дейт. Сен ачкадан өлүп бара жатсаң, бирөөгө келип казаныңа аш салып бербейт. Алганы алып, жутканы жулат. Акмак болбосо. Сейденин унчукпаган Ысмайылдын жини келип, ал аягынын жакасынан киркиреди. Эмне унчукпайсың? Ой, эмне унчукпайсың дейм. Биз азыр өзүбүздүн кунажымды союп салсак, балабызга туткуна. Элдин балдары өзүмдүкүнөн артык болуп кеттиби? Чаткалга жер өрүп жетер берип, ушуну ойлойсуңбу? Кетебизге эми аз калганда, бир үңкүрдө ачкадан өлсүн дейсиңби? Же башкалар менден сага артык болуп кетти беле? Жетишет! Кышы бою тишимдин кирин соруп олтурдум.
Аскерден качып келип башкадан өлөйүн деген эмесмин. Мен жейм, мен урдайм. Башкалар өлсө өлө берсин, а мен жөн эле өлө албайм.